Assalamu alaikum görüşçüler. Bayağı rubrika Suroo жооп. Farmatsevtika ilmin kandidаты sizler menen men Шайлообек Уркунбаев. Bayağı көптөгөн суроолордун арасынан biz үйүбүздү кантип жин шайтандан тазалайбыз. Мына бизге бүгүн кайрылгандардан көп учурайт келгендер. Үйдөн кадыресе көзүбүзгө көрүнүп басып жүргөн көрөбүз дейт. Бирдеке ээрчип жүргөндөй. Балабыз отуруп калып, тамдын бір бурчун тетиякта бирөө турат деп айтып атат деген угабыз. Кадыреселе кухняны калдыратып жүрөт. Керек болсо туалеттен жанагы сууду кой бергенге чейин акыбалга жетип калды деп угабыз. Угулат, көрүнөт, басырык басат. Бир үйдү сатайлы десе келип эле айнып кетишет. Үйдөн чыр-чатак жүрөт деген абал бүгүн өтө көп. Бул орчундуу маселе эгер терең ойлосок. Жин шайтан бар экенин билебиз, а кантип тазаланыш керек экенин билбейбиз. Же болбосо билгенибиз башка туура эмес жол. Жанагындай көз ачыктар аркылуу ысытма, түтөтмө, дагы бир белекет. Ошондуктан биз айтабыз, жин шайтан бар. Жин шайтанды Аллах жаратты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келип алар тууралуу өтө көп айтып берди. Ошо жин эмнеден жаралган, кантип жаралган, кантип зыян кылат, ошол тууралуу илим алыш. Эң биринчи бул маселени чечиште илим алуу жин шайтандар тууралуу. Ахиретте Аллахтын алдына барганда Аллах Таалам бизден сурайт: сен эмне үчүн суудун түбүндөгү жылтыраган балык жөнүндө билген жоксуң? Африкадагы бир укмуш маймыл жөнүндө билген жоксуң? Деп сурабайт. Аллах Таалам эмне үчүн сен бул маклуктардын ичинен аң сезим берген, жердин үстүндө эки гана аң сезимдүү маклук адам тукуму, бирөө экинчиси жин тукуму тууралуу билген жоксуң? Шайтанды жеңип алып эмне үчүн бейишке жеткен жоксуң деп сурайт. Андыктан биз силерге жардамга бул маселени оңой эле орчундуу чечкенге болот. Анткени бизге Аллах Таалам ал кайып нерсени жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кантип мамиле кылып, кантип тазалашты айтып үйрөтүп кеткен. Мынакей бизде өзүбүздүн ичибиздеги жин шайтандан кантип коргонобуз, кантип тазалайбыз? Моундай баракчабыз бар. Өзүбүздүн ичибиздеги жин шайтандан кантип кутулабыз? Же болбосо ичибизге киргенден кантип коргонобуз? Андан тышкары тамашачынга айлантып бизге бир жолу бир аял чалды. Мага чалып алып, биздин офисибизди тазалап бериңизчи деп сурады. Биз андай иштерди жазабайбыз, андай услуга жок бизде деп телефонду коюп койсом, кайрадан чыгышты. Биз силерге төлөп беребиз. Канча десеңиз төлөп берели, сизге чейин 2 молда келип тазалады эле, ишибиз баары жүрбөй атат. Сиз биздин офисти тазалап бериңиз, сиз жөнүндө угуп атабыз, биз сизге жакшы төлөп беребиз деди. Эми жакшы төлөп берсе, мындайча айтканда ким качсын жакшы тыйындан? Болуптур, мен тазалап берейин дедим. Барайын, тазалап берейин. Болгондо менин бир шарт койгонум бар, же болбосо суроом бар. Тастыктап алалы, мен силердин офисиңерге барып тазалаарда жаныма швабра, тряпка, пылесос алып алайынбы деп сурасам, ал маң болду. Унчукпай калды. Өзү айтып калды, биз туура эмес түшүнүп атабыз. Ооба дедим. Мен туура түшүндүм, офисти тазалаш. Сиз балким жин шайтандан тазалаш, руханий тазалашты айтып аткандырсыз десем, ооба дейт. Мынакей мен сизге ушундай бир пылесос берем. Ал пылесос 500 миллиард доллардан артык болгон. 500 миллиард тонна бриллианттын басынан артык болгон пылесос берем. Мына ошон менен өзүңүз тазалап алыңыз дедим. Бул чындык. Мына менин айтарым, мына ушундай, мындай пылесос. Бул үйдү тазалоодо Аллах Таалам жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйрөткөн 11 пункттан турган бизге иш-чара. Мына ушул жолу менен гана үй тазаланат. Жанагындай ысырык түтөтмө менен эмес, кайсы бир сууду чачуудан эмес, же мышыкты биринчи кой берүүдөн эмес, Аллах жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйрөткөн мынакей ушул ыкмаларды пайдалансак, силерге гана сунуш кылып атам. Биздин сайтка кирсеңер, мына ушундай электронный версиясы бар, 11 пункттан.
ит болбосун үйдө, музыка болбосун, харам арак шараптар болбосун, жалаң жакшы сөздөр айтылып учурашылып турсун деген пункттар менен үйдү тазалап алгыла деп мен силерге чакырык кылып айтып кетет элем. Урматтуу мусулман бир туугандар, суроо жоопко жакшы себепкер болуп, анча-мынчалардын өздөрүнүн муктаждын ден соолугун чыңап алганга себепкер болгоңор келсе, биздин баракчабызга кирип тургула. Жана антип подписациядан каттоодон өткүлө. Досторуңар менен бөлүшүп койгула. Жана андай комментарий жазып койгула, урматтуу мусулман бир туугандар. Мен силерге кийинки жолугушканча ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату.